Саламатсызбы, урматтуу Кыргыз элинин эл баатыры генерал-полковник Кымчы Кыдыршаевич. Мен сизге Кара Балтай шаарынан видео кайрылуу жасап отурам. Жаш балдардын атынан. Кайрылуунун себеби бул биздин Кара Балтай шаарында верхний зона деп коет. Бул жерде баягы детский площадка бар. Ошонун баары талкууланып бүттү. Союздун ордуна курулган болчу. Андан кийин ушул жерде биздин балдар ушу талкууланып калган детский площадкада мини футболду чаңда ойноп жүрүшөт. Бул детский площадка Союздун ордуна курулган болчу. Ошонун баары талкууланып мына калганы ушундай акыбалда. Терегинин баарын курай баскан, чөп баскан, бактырдын баары өсүп буталбаган. Мына карасаңыз. Тетиги аркы поледе ушу биздин кварталдын кичинекей балдары футбол ойноп жүрүшөт могу чаңда. Футбольный полеси жок. Баары бир жерде мына терегин баарын карасаңыз, бүт баарын бак баскан. Мына баягы Союздан калган ракета. Ушу биздин детский площадка. Сиз Кара Балтайдын акыбалын бизден жакшы билесиз. Канча мэрлер келип жүштөн кетти, канчасы камалып кетти. Эч кимиси ушул жерге көңүл бурган жок. Карасаңыз баары токой болуп кетти. Айла жоктун ушу жаш балдардын атынан сизге кайрылып отурабыз. Эч ким эч кандай чара көргөн жок. Мынакей жанында болсо мусор. Мынакей биякта биздин кварталдын балдары футбол ойноп жатышат. Баары чаң. Тереңин баарын бак баскан, курай баскан. Ошо балдардын атынан сизге чыгып отурам. Балдар суранып отурат бизге ушул жерге мини поле салып берсекен деп. Урматтуу Кымчы Кыдыршаевич, сизден суранабыз. Ушу Кара Балтайдын чоңдоруна телефон чалып, тапшырма берип, ушу балдарга ушу жерге детский площадка мини футбол салып берсеңиз деп өтүнөбүз. Бул детский площадка мэрияның бет маңдайында. Ашып кетсе 400 метр. Ошолор келип карап салып коюшкан жок. Ошон үчүн